Төлөкөн айылынын тургуну Бүзайнап Заированын айтымында айылда бул көйгөй кыска вакыттын ичинде экинчи рет көтөрүлгөн. Анда тургундар маршруткада интервалдар алыс болуп жаткандыгы жолакы боюнча айтып келишкен. 5-апрелде маршруткалар эрте мененки 9:30 чейин каттаган эмес. Бүгүн ишерде маршруткалар көп турган экен. Мен аян жолго чыгып калсам бир окуучу ылдыйга тутасыңбы, өйдөгө тутасыңбы десем, өйдөгө тутам деди. Маршруткалар жүрбөйт экен бүгүн деп өйдөгө кайтып тутам деди. Көрсө бүгүн шопурлар шерде топтолуп, өздөрүнчө неме кылышыптыр да, ошо эл башчылар келип сүйлөшүптүр, жол акысы немесин. Буга чейин жол акы 15 сом кезинде маршруткалар 1 саатта 1 каттап калган дешет тургундар. Мындан улам атайын жыйын болуп, айылдык кеңеш жол акыны 20 сомго көтөрүп берген. Баа өскөнү менен жолдо маршрутканы сааттап күтүп калган жарандар бар деп наразы болушууда. Кээбирлер 20 мүнөт эмес 1 саат күтүп, 1 саат аралык болбой калганда. 1 saat, жарым saat болса да чыдайт. Бузулуп калды, ремонт болуп калды. Ушундай болуп калды да. Абеттен кийин бир келсе шаарга барбай, шаардан кыталар бияка кайра келбей, ушундай ара белде калыптыр да. Кечке мал булар шаарга түшпөйт да. Шаарга кете турганда чыгып калат айылдан, меймандар келип калат. Ушу шаарга бара албай жетпей, же шаардан келе албай калгандар күндөр көп болуптур да. Ушул жылдын 2-февралынан тартып Төлөкөндө жол акы 20 сомго көтөрүлүп, жүрүү интервалы 12-15 мүнөт деп көрсөтүлгөн. Айдоочулар 124-линияда 11 гана маршрутка болгондуктан 15-20 мүнөт аралыкта каттабаса жетишпей каларын айтышат. Жергиликтүү аксакалдар интервалды жакындатып, жол акыны 15 сомго түшүрүп берүү сунушун билдирген. Ал эми бүгүн эрте менен ишке чыкпай калганын айдоочулар башка жоопкерчилиги чектелген коомго бөлүнүп калганын жана жол баракчасы жок болгону менен түшүндүрүшөт. Биз трансферге айтылык, ал жактан бөлдүрүп салыптыр. Биз ошол трансфер иштегенге жакшы эле кайра. Жакын жерден жардамга келишет да, бизде машина жетишпейт да. Эми башка осо кошуп коюптур. Ondan ошого байланыштуу биз бүгүн чыга албадык. Себеби эртемен жол баракчасы жок бизде. Башка осонун жол баракчасы менен чыгыш керек да. Печат болуш керек. Ошон күтүп калдык. Анан бул жерде ошо жаңы жетектин чакырдык. Айыл башын чакырдык. Анан баягы арызданган аксакалдарды чакырдык. Ошо менен келишим түзүп, анан кийин иштешти баштадык. Учурда Ош шаарында 850 маршрутка элди тейлейт. Анткени менен дагы деле коомдук транспорттор жетишпейт. Маселени чечүү үчүн Ош шаарына атайын 200 автобус алып келүү пландалып жатканын вице-мэр Сонунбек Жунуспаев билдирди. Азыр эми кече мэрибиз Ташкент шаарына барып бир чоң ярмаркага катышып келди. Ошол жерде ошол завод менен келишим түзүп 200 автобуска деген азыр сөзлөшүп атат. Мен бүгүн Кудай буйрса катты жөнөтөбүз аларга. Өзүм да жакын күндөр барып келем. 200 автобус келсек, кыйла жеңилдик болот да. Негиз жок дегенде мына Жапкалакка, Туранга, Амир Темурга, чоң Курманжандатка, Масалиева, Ленин көчөлөрүнө каттатмак болсо, ошондой жеңилдик болду. Эскерте кетсек, 1-апрелден тартып Ош шаарынын аймагында каттаган маршруттук каттамдар жүргүнчүлөрдөн саат 21:00 чейин 15 сомдон гана ала алышат. Ал эми 21:00дөн 23:00 чейин 20 сом. Зыягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.